Футболкалардагы ар бир сүрөттөр кол менен тартылган. Мындай идея студент кыздарга таандык. Милана, Ольга жана Светланага. Алардын сүрөт тартууга болгон кызыгуусу күч болгондуктан бул идеяны ишке ашыруу өтө кыйынга деле турган жок. Анан да кыздар Киреше тауынында жолун өздөштүрүшкөн. Бош убакыт болгон болчу да, анан кийин ошондо отуруп үйдөн жөн эле бир футболканы табып, ошого сүрөт тартып көрөйүн деп идея келген болчу да. Сүрөт тартып көрдүм, мага жакты. Анан кийин мен курбу кызым менен байланышсам, бул болсо көптөн бери эле бул мени алектенет экен да. Анан кийин мен ойлонуп, балким биз ушуну жасап көрбөйлүбү чогулуп деп ушундай идея келген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мисалы менин колумдагы бул футболканы бир күндө бүткөн экен. Бул жакта кыздар негизи ар бир баягы тартып аткан мисалы жумушу ар биринин өзүнүн татаалдыгына жараша бүтөт экен. Мына карасаңыздар, бул өз колу менен тартылган жана баягы сууга эгер кир муну жуусаңыздар эч кандай кетпейт экен. С чего мы черпаем идеи, например... Футболкаларга сүрөт тартууда биз жакын тааныштарыбыздан, досторубуздан сурап, анан ошого жараша иш кылабыз. Ар бир адамды шыктандырган нерсеси болот эмеспи. Ошол үчүн биз ушуга көңүл бурабыз. Мисалы, бир кардарыбыз тоону тартууну буйрутма берген. И велосипеды. То есть у меня... Группалаш кыздар футболкага сүрөт тартуу менен гана чектелбестен мындай кооз сүрөттөрдү баштыктарга жана башка буюмдарга да түшүрүүнү көздөшүүдө. Эң негизгиси футболканын сапатынан көз каранды. Анткени ал сапаттуу болсо сүрөт тарткан оңой жана өңү дагы өчпөйт. Ар бирибиздин өзүбүз сүрөт тартуу стилибиз бар десек болот. Мисалы, мен жаныбарларды, Милана шаарларды, бизди бир идея байланыштырып турат. Кыздардын жаңы идеясы көптөгөн жаштарды тандыруусу толук мүмкүн. Ийгилик каалайбыз. Азада Нурадилова, Гүлчоро Казымкулов, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.